Түрк подружкамдын алтынга толгон свадьбасын көрсөтүп берейин. Кызга канча алтын тагылганын видеонун аягында айтып беремин. Ал эми түрктөрдө свадьба кандай өтөт? Биринчи эле жигит кызды үйүнөн алып кеткенге ата-энеси жана туугандары менен келет. Кызды болсо эркек бир туугандары же эркек бөлөлөрү мына ушинтип кызыл лентаны белине байлап узатышат. Салонго кандай кирип келиши ар кимдин өз каалоосу. Подружкам мына ушинтип сонун музыка менен, достору менен кирип келүүнү тандады. Андан кийин кечке өздөрүнүн бийлерин бийлешет. Анан алтын церемониясы башталат. Кызга эркектин ата-энеси минтип алтын тагат. Мына ушундай комплект тагылды. Муну болсо подружкам өзү тандаган. Андан сырткары албетте колуна билериктерди тагышат. Ушул тагылган алтындардын баардыгы кызга калышы керек. Андан кийин мына минтип коноктор очередке туруп, кошумчаларын 2 жаштын мойнундагы лентага тагышат. Бул акчаларды албетте 2 жаштыкы, эч ким тийишпейт бул акчага. Ушул элден келген акчага жакында эле 2 жаш машина алды. Ал эми кызга 1.200.000 сомдун алтыны тагылды. Подружкам 100 грамм алтын талап кылган болчу. Ал эми баланын үй бүлөсү ашыгы менен такты. Баракчама каттала кеткенди унутпаңыздар.